Demek ki mekendeshler klubimizning balvonlar bilan tanishtiralım. Bayishbek Karimov 20 жаштагы Ноқат облусунан келген балван. Ал эми анын бет маңдайындагы Арген Темиров ал 25 жашта. Исхак Разаков атындагы спорт мектебинин өкүлү. Эки балван тең биринчи разряддагы спорт шеберлери жана Арген Темиров азыр каршылашын мыкты бир айлантууга умтулган. Жыйынтыгында кемиси атаандашына жерден таза көтөрчү. Арген Темиров дал ушундай эки упайлык азыр ыкманы жасады. Кантсе дагы балвандын чоң бир тажрыйбасы бар экенин көрүдөсүздөр. Биз болсо байкап туралы балвандардын жүрүшүн. Арген Темиров менен Байышбек Каримовтар эки балван тең кайрадан колдорду курган киргизет жана ушул жерден Арген Темировдун таза ыкма жасоого мүмкүнчүлүк болобу дагы байкап көрөлү. Бар бир упай. Демек Арген Темиров 3-0 эсебинде Арген Темиров алдыда. Байышбек Каримов каршылашына эмне менен жооп берет 20 жаштагы балбан. Албетте өзүнүн учурун күтүү менен гана алек Байышбек Каримов менен Арген Темировдардын кармашы активдүүлүк сөз түрдө ар бирине керек. Жана Арген Темиров кайрадан эле баштагыдай абалдын учурун күтөт. Кирип барган умтулуудан бири-биринин ийинине башты койгондон кийин дал ошол жерден атаандашынын бутундагы көзөмөлгө алат. Канчалык деңгээлде көзөмөлгө алууга мүмкүнчүлүк бар экен көрөсүздөр. Дегиче бир упай Байышбек Каримов жана бул 16-дан 1 финалын алгандагы кармаштар жүрөт. Балбандардын буга чейин бирден жеңишке жеткен эсиңиздерге салып өтөйүн. Байыш Каримов Адемир тагыраагы Адемир Макулбековду жеңген болсо, Арген Темиров Залкарбек Полотовду жеңип алган. Жана дарыгердин жардамын Арген Темиров алып алгандан кийин биз кармаштарды улантабыз. Bir упай көрүнчү эсебетке жасалган. Байышбек Каримов жана Арген Темировдардын ортосундагы
Кармаш уланат. Калыстар тобу бардын карап чыккандан кийин экөөнө тең эч кандай упай берген жок. Андыктан биз аралыкты толугу менен байкап дагы туралы. Демек, Арген Темировга дагы бир упай, жалпы упайлардын саны 3-1-ге жетет. Ушул жерден Байышбек Каримов атаандашынын чеберчилигине дагы ынанып жатса керек, бирок ошол эле учурда Байышбек Каримовдун дагы мына оңой олтоң спортчу эмес экенин көрүдөсүздөр. Себеби мына күчтүү деген атаандашка каршы өзүн мыкты көрсөтүү бул ар бир эле спортчунун да колунан келе бербейт. Калыс экөөнө тең эскертүүнү берди жана биз болсо ар биринин аракетин дагы байкайлы. Арген Темировга калыстар упай берген. Көргөн аракет үчүн бирок Байышбек Каримов азыр бул жерде бул упайларга макул эместигин дагы көрөтөбүз. Канча дагы соңку чечим, соңку жыйынтык кандай болорун карап көрөлү. Ар бир абалды, ар бир учурду жөнгө салуу менен дагы карап көрөт. Köprü, eskертүү жашылга 1 бал. Бут менен каландыруу. Демек, бардык абалына жөнгө салынды. Жалпы эсеп 3-2. Жана Байышбек Каримовдун секунданты абалды толугу менен көзөмөлгө алып карап турган. Андыктан өзүнүн спортчусуна натыйжалуу келген упайларды алып бергенден кийин ортодо убакыттын аз экенин эстен чыгарбайлы. Арген Темиров менен Байышбек Каримовдардын кармашы жеңген балбан 8-1 финалга чыгат. Андыктан чамдоосу зары жана таза көтөрүп чапты. Убакыттагы соңуна келип калды, бирок Арген Темировду мынтип эң соңунда керемет ыкманы колдонушу менен жалпоздо кубанып ишенем. Канча дагы азыр мына кайталоону карап көрөлү. Мыкты ыкманы колдонду. Өтө керемет, өтө так жана таза көтөрүп чыгуу. Куттуктайбыз, кийинки спортчуларды күтөбүз.